Саламатсыңарбы окуучулар? Биз бүгүн силер менен жол эрежелери сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабакта өтүлүүчү тема жол белгилери. Эскертүүчү белгилер. Демек, биз бүгүнкү сабакта жол белгилерин өтөбүз. Алар менен кеңири таанышабыз. Карагыла, биринчи сүрөттө шлагбаум коюлган темир жол өткөөлү. Ошону түшүндүргөн эреже, белги. Шлагбаум коюлбаган темир жол өткөөлү. Андан кийинки сүрөттү карасаңар, бул жерде бир нуктуу темир жол дегенди түшүндүрөт. Андан кийинки белги болсо, көңүлүбүздү бурабыз, көп нуктуу темир жол деген белги болуп эсептелет. Андан кийинки жол эрежесинде темир жол өткөөлүнө жакындоодо деген белгини чагылдырган сүрөт. Трамвай линиясын кесип өтүү. Мындан кийинки белгиге көңүлүңөрдү бура турган болсоңор, ал жерде теңдеш жолдорду кесип өтүү. Балдар, андан кийинки эрежеге көңүл бурсаңар, айланпа кыймылды кесип өтүү деген белгини көрсөк болот. Светофор менен жөнгө салуу. Бул жерде жакында светофор белгиси турат дегенди түшүндүргөн эреже болуп эсептелет. Ажыратылуучу көпүрө. Андан кийинки белгиде жээкке чыгуучу жол дегенди түшүндүргөн белги болуп саналат. Андан кийинкиге көңүлүңөрдү бурсаңар, коркунучтуу бурулуш дегенди түшүндүргөн белги. Бул жерде бурулуш коркунучтуу экендигин чагылдырган белги болот. Андан кийинкиси коркунучтуу бурулуштар. Белгиге көңүл бурсаңар, өзүндө дагы көрсөтүп коюптур, балдар. Андан кийинки белгиге карап турсак, тик ылдый түшүү. Өйдөдөн ылдыйга карап түшкөн жол алдыбызда турат дегенди билдирсе, андан кийинкисинде тик өйдөгө чыгуу, 12%га чейинки өйдөгө көтөрүлүү дегенди түшүндүргөн белги болуп эсептелет. Тайгак жол. Бул жерде сүрөт дагы силерге көрүнүп турат. Сүрөттө тайгаланган сүрөттү коюп коюптур, балдар. Бул тайгак жол экенин түшүндүрөт. Тегиз эмес жол. Андан кийинкиси жасалма тегиз эмес жол. Кийинки сүрөткө көңүлүңөрдү бура турган болсок, шагылдын ыргышы. Демек, бул жерде машинаны астачылык менен айдашыбыз керек. Себеби шагал биздин машинабызга ыргып келип же жолдо жөө жүргөн адамга тийиши мүмкүн. Жолдордун тарышы. Жолдордун тарышы жөнүндө коюлган белгилер болуп эсептелет. Эки тараптуу кыймыл. Мындан кийинки белгиге көңүлүңөрдү бурсак, андан кийинки белгиде жөө адам өткөөлү. Демек, бул жерде зебра турат, балдар. Адам жөө басып өткөнгө болуучу белги. Балдар. Демек, бул жерде балдардын өтүшү мүмкүн болгон жолдор. Машинаны секин айдашыбыз керек. Ал жерде балдар чуркап өтүшү мүмкүн. Велосипед жолу менен кесилишүү. Жол иштери жүрүп жаткандыгы жөнүндө белги. Демек, биз бул белгини көрсөк, жакын арада жол иштеринде жүрүп жаткан болушу мүмкүн. Мал айдоо. Бул жерде мал айдалышы болгонго ыңгайлуу жерлер. Жапайы жаныбарлар кокусунан жолго ыргып чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде дагы машинаны аста айдашыбыз шарт. Таштын кулашы. Демек, өйдөдөн таш кулап түшүшү мүмкүн деген белги. Капталдан соккон шамал. Мындан кийинки сүрөткө көңүлүңөрдү бурсак, жалгыз учкан самолет деген түшүнүктү билдирет. Андан кийинки сүрөттү тешкен тоо. Бул жерде туннель деп дагы атап койсок болот. Демек, тоо тешилип өткөндөгү жер. Башка коркунучтарды билдирүүчү белги болуп эсептелет. Ар түрдүү коркунучтар болушу мүмкүн алдыбызда. Андан кийинки бурулуштун багыты, оңго, солго бурула турган багытты көрсөтүүчү белги мына ушул болуп эсептелет. Андан кийинки сүрөткө көңүлүңөрдү бура турган болсок, бул артыкчылык белгилер деп аталат дагы. Бул көп жерлерге коюлат. Кана карап туралычы. Андан кийинки негизги жол. Демек, биз ушул сүрөттү көргөнүбүздө негизги жол экенин билсек болот. Андан кийинки сүрөттө негизги жолдун бүтүшү. Негизги жол мына ушул жерден бүттү дегенди байкасак болот. Мындан кийинки сүрөттө экинчи даражадагы жол менен кесилишүү. Экинчи даражадагы жолго кошулуу. Бул жерде
бурулуучу жолдор бар экенин билдирет. Жол бер, демек биз бул жерде алдыбыздан келе жаткан жолоочуга жол беришибиз керек. Токтомоюнча өтүүгө тыюу салынат. Бул жерде биз токтошубуз керек болуп эсептелет. Каршы кыймылдын артыкчылыгы бар. Андан кийинкиси каршы кыймылга караганда артыкчылыгы бар деген белги болуп эсептелет. Балдар, демек биз бүгүнкү сабагыбызды аягына чыгардык. Силер жол белгилери боюнча жакшы эле түшүнүк алдыңар окшойт. Демек үйгө тапшырма. Ушул жол белгилерин кийинки сабакта мен силерге аралатып сурап аламын. Саламатта болгула.